Алтынбек мырза, сиз уюштурган жанагы кыргыздардын дагы каада салтын, үрп адатын чагылдырган иш-чарага дагы күбө болгонбуз. Негизи деңгээли кандай болду? Эми биздин баягы ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дегендей баягы 100%га ойдун баарын аткара алган жокпуз, бирок канааттандырарлык болду дейбиз. Анткени ушул табигаттын жаанына карабай, шамалына карабай, элдин ушунча келишин күтүп бүт баарын бир эле ошол ачылышын эле койбостон башынан аягына чейин ушул шаардын проектисине чейин кандай болуш керек кийлигишип, ушунун курулушунан баардыгын ийне жибине чейин карап аттык. Буякта биз конкурстарды жарыялаганбыз, атайын сынактарыбыз бар. Бул акындардын сынагы, тез тигүүчү шамдагайлардын сынагы, улуттук кийимдер. Сөзүңүзгө аралжы ошол жарыялаган конкурстардын жыйынтыгы 8-inde чыгат да. Жок, 7-синде чыгат. Кырчын жайлоосунуку эртең саат 10дон баштап 1ге чейин жыйынтыгы чыгарат. Бүгүн калыстар тобу түнгө чейин иштешет. Анткени көптөрүнүн баарын жыйынтыгын чыгарыш керек. Ар бири баа берип келет, ошол баанын жыйынтыгын бүгүн чыгарат. Эми өзүңүз баса белгилеп кеткендей, ачылыш аземи дагы абдан чоң салтанат менен өттү. Эми дагы жыйынтыкташ керек, 8-inde дагы бул чоң салтанат өтөт деп күтүп жатабыз. Кандай бир таң каларлык сюрприздер барбы же кандай эми алдын ала билсе болобу? Эми 1000 уккандан 1 көргөн дейт. Ошону айтып бергенде сөз менен жеткире алгыс нерселер болот. Анткени ушул көкүрөк менен гана сезе турган нерселер болот деп ойлойм. Ал эми 8-inde ошол жабылышын кылабыз. Ал жерде ошол бизден 62 мамлекеттен келген ошол көчмөндөрдүн оюндарына катышып аткан спорт кызматкерлерине ким канчанчы орун алганы көрсөтүлөт. Анан жабылыш аземи болот. Алтынбек мырза, дагы бир суроо. Сиз буга чейин Маданият министрлиги министрлигинин кызматын аркалап келе жаттыңыз эле. Андан кийин бир убакыт эле өткөрүп берип койгондо түшүнүксүз суроолор пайда болду да. Ушуга байланыштуу беле ал жактан кетиш же башка да себептери барбы? Эң башкысы эми ал жерде ар бир өзүнүн себептери бар. Мен өзүм жазып, өзүм ал жумуштан суранып бошондум. Анткени 1000 жумушту аягына чыкпай кылгандан көрө бир жумуштун аягына чыгарган, анан колуңдан келген жумушту кылган жакшы деп ойлойм. Рахмат куруп берген маегиңиз үчүн. Алдыда саналуу күндөр калды, жыйынтыктоочу ийгиликтүү өткөрүп алыңыздар. Рахмат сиздерге да.